Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улуг инспектору милициянын подполковниги Замир Сыдыков өзгөчө оор кылмыштардын биринин бети кантип ачылганын айтып берди. Бул үрөй учурган окуя маалым болгондой 2017-жылдын 26 августунда болгон. Эртең мененки саат 7:00 чамасында келиндин күйөөсү адаттагыдай жумушуна кетет. Күйөөсүн жумушка узаткан келин бир аз эс алуу үчүн жата кетет. Ошол учурда кайнеси келинге нааразычылыгын билдирип, ал уулуна татыктуу эмес экендигин айта баштаган. Маркум менен келин ортосунда чыр чыгып, кайнеси келинин уулу менен ажыраштыра тургандыгын айткан. Андан соң өзү жаткан бөлмөгө кирип уктап жаткан. Болжол менен саат 9:00 чамасында келини ачуу калтырып, сырттан таш алып келип, кайнесинин башына бир нече жолу урган. Анын өлүп калгандыгын билген соң өзүнүн бир тууган эжесин телефон аркылуу айткан. Окуя маркумдун баласынын Ош шаарынын Навай көчөсүндө жайгашкан үйүндө болгон. Эжесиңди экөөлөп аялдын башын кесип, денени дагы бөлүүгө аракет жасашып кескилешкен. Бирок майнап чыкпай шейшепке көчөгө уруп, чоң баштыктарга бөлүп салгандан кийин денени кечинде такси менен жогоруда белгиленген даректеги таштанды челекке таштап кетишкен. Денени көтөрө албай калышып, таксистти жардамга чакырышкан. Таксиске эски буюмдарды ыргытып жатабыз деп коюшкан. Ал эми денеден бөлүнгөн башты башка даректеги ошол кездеги Ю Гагарин көчөсүндөгү таштандыга ташташкан. Үйдөгү кандын тактарын жууп кетирүүгө аракет жасашкан. Ушундай жол менен алар маркумдун таанылбай калуусун демек өздөрүнүн кылмышын жашырууга аракет жасашкан. Булак турмуш басылмасы. Ичип алып айдагандар жөнүндө. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Эми ичип алып айдаганда кайтадан эле айдап атышат, аны бир 3 күнгө эле камап коюп атат. Бирок ошолор кайта эле эртеси айдаганда эми адамдык факторлор болуп атат, сүйлөшүп чечип чыгып кетип атышат да. Балким ушуну бир караштырып көрсөңүздөр, бир адам балким чөнтөгүнө ураттырбыз, бир штрафты көбүрөөк коюп турупчу, бир 50 000 коелу, дагы айдаса ичип алып, анда дагы экинчи жолу түшкөндө бир 70 000 100 000 ушу төбөсө турган кылып коюп койсок жакшы болмок да, бир ушуну караштырып койсоңуздар. Бек Матраимов 26 декабрга чейин абакта калтырылды. 1 май райондук соту УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчүн канааттандырып, Райым Матраимовду 26 декабрга чейин абакта калтырды. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алып келинген. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөмдү экенин билем. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциялык стөлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңыздарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм.
жашым 22-де. Сіздер біліп қалдыңар. Егер ошол схема өтө турган болсо, биз Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейт. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде отуруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасың. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Тура мени көбү күнөөлөйт, туура эмес. Конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түптүз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Дооронбай ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Анысын тандасаң деле Мамайдын көрө, мунусын тандасаң деле Мамайдын көрө. Андан көрө ошол бүгүнкү система айдан ачык талашып, кыргыздын тиги менталитетинде бар. Кеңеш кескен бармак оорубайт деген. Ушундай ачык системаны сактабайбызбы? Туура кемчилдиги бар Конституциянын. Ошон үчүн 10 жылда карап көрөлү. Бут кийимди кийсең деле кайсыл жери кысат, бир 10 жыл дегендей билинди. Кайсыл жерде кемчилдиги бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол жерлерин оңдоп бербейсизби? Шайлоодон кийин. Шайлоо сөзсүз өтүш керек. Бул кассалды айыктыруунун бир эле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бул шайлоо. Прокурор ээлеп алган гектарлаган жер мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, учурдагы Жайыл районунун прокурору Маткасым Жапаровдун үй бүлөсү бак тигилген 17 гектар жерди мыйзамсыз колдонуп жүргөнү белгилүү болду. Тагыраак айтканда, дан азыктарын эгүүгө ылайыкталган айыл чарба багытындагы жер максаттуу пайдаланылбай, көп жылдык бак өстүрүүгө берилип кеткен. Анан калса, жерди убактылуу пайдалануу мөөнөтү 2017 жылы эле аяктаган. Ошого карабай, бир дагы укук аныктоочу документ же ижара келишимдери түзүлбөй, мыйзамсыз иштетилип келген. Андыктан аталган жерлер мамлекеттик мүлк катары кайтарып алынды. Азыркы учурда Айыл чарба министрлигине өткөрүп берүү жагы каралууда. Аталган жерлер Кара Суу райондук прокуратурасынын кийлигишүүсү менен өткөрүлгөнү айтылды. Белгилей кетсек, Маммүлк агенттиги өлкөдөгү мамлекеттик мүлк боюнча саясатты ишке ашырган жана коргогон орган болуп саналат.